Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде кара өрүктөн жасалган джем болмокчу. Эгер кызык болсо, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Алгач кара өрүктөрдү таза жууп, данегинен ажыратып, жана 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Бул жерде 4 килограмм кара өрүккө мен 2 килограмм кум шекер салдым. Өрүк өзү таттуу болгондуктан мен 2 килограмм коштум. Эгер кычкылыраак болсо, андан көбүрөөк кошсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, 2-3 саатка кара өрүктүн ширеси чыкканча бир аз тыныктырып коебуз. Отко коюп, эми улам аралаштырып, бетине чыккан көбүктөрүн алып турсак болот. Жана өрүктөрүбүз эзилип, кум шекери эригенче 20-30 мүнөттөй жакшылап кайнатып алабыз. Кайнатып алгандан кийин 10-15 мүнөттөй бир аз муздаганча коюп, андан кийин блендер менен эзип салсак, тез жана албетте ыңгайлуу болот. Мына ушинтип кабыктарына чейин эзип таштайт. Эми ушул бойдон калтырып койсок деле болот, же болбосо торчодон өткөрүп алсак, канча мынча кабыктары калып, бир өңчөй тегиз повидло болот. Кайрадан отко коюп, 10 мүнөттөй кайнатабыз. Ошо менен джемибиз даяр болот. Эгер коюураак болсун десеңиз, көбүрөөк кайнатсаңыз болот. Банкаларды болсо таза жууп, капкактары менен чогуу буга кайнатып алабыз дагы. Джемдерди куюп, жаап таштайбыз. Джем муздаганда дагы бир аз коюулана түшөт. Бардыгын жаап, эми салкын жерде сактап коебуз. Достор, бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Эгер жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.